Assalamu алейкум. Бүгін интернеттен өтө бир пайдалуу маалыматка көзүм түштү эле. Ушул боюнча сиздер менен ой бөлүшөйүн деп чыктым. Бул болсо баарыңыздар жакшы билген арпа өсүмдүгү. Чындыгында өзгөчө азык, анын өзгөчөлүгү табигый экендигинде. Башкача айтканда 7 жаштан 70 жашка чейинки ар бир адам колдонсо болот. Жана муну колдонгон адамдын ден соолугунда сөзсүз түрдө жакшы өзгөрүү болот. Эгер меле ал туруктуулук менен колдоно турган болсо. Анткени ошол биздеги жалпы эле адамдардагы чоң кемчилик бул туруксуздук. Эмнени гана баштабайлы, көпкө узабайлы, андан кайтабыз, натыйжада короткон убактыбызды эле корончу кылган болобуз. Анықтан жалпыңыздарга айтарым, кандай гана пайдалуу бир нерсеге киришпеңиздер, ошону аягына чыгарганы аракет кылыш керек. Ошондо гана бизде өзгөрүү болот. Арпа тууралуу айта турган болсок, чындыгында табигый азык болгонуна байланыштуу эч кимге зыян эмес, ошол эле учурда өтө пайдалуу. Биринчи кезекте иммунитетти көтөрөт. Анткени бардык эле биз жеп жүргөн, ичип жүргөн азыктар сыяктуу эле мында дагы витаминдер бар, микроэлементтер бар, макроэлементтер бар, аминокислоталар бар. Жана ошол себептүү иммунитетибиз көтөрүлөт эң оболу. Андан сырткары ичибизди жумшартып берет эгерде ич катуудан кыйналып жүргөн болсок. Жана бул ич катуу ошол ичегиге эле байланыштуу көйгөй боло турган болсо. Эгерде ич катуунун себеби башка бир органга же башка бир системага таандык болсо, мисалы нерв системасына, арпаны канчалык көп колдонсоңуздар деле жардам бере албайт. Ошол себептүү ич катуу боюнча сизде көйгөй болуп жатса, колдонуп көрсөңүздөр максатка ылайыктуу болот. Жана ошондой эле бул азык дайыма эле алсыз болуп, дарманы жок жүргөн адамдарга дагы күч кубат бере алат. Ошол адамдар колдонушу керек. Сөзсүз эле витамин, капельницаларды алыштын кереги жок. Өтө жеткиликтүү болгон ушул дана азыгы арпаны колдонуп көрсөңүздөр болот. Эми бул азыкты кантип колдонобуз? Эң башкысы организмге түшүшү керек. Организмге болсо ичип жеп түшүрө алабыз. Кантип? Мисалы, мына бир 4 саатка ысык сууга салып коюп, андан кийин блендерден ошол суусун төгүп салып, арпанын өзүн чыгарыш керек. Сүт сыяктуу болуп чыккандан кийин ошону ичсеңиздер жакшы жардам берет организмге. Жана ошондой эле бул азыктан кефир, то есть каша кылып жесеңиздер болот. Анан жана ошондой эле муну кайнатып туруп, суусун ичсеңиздер дагы өзүнүн пайдасын тийгизе берет. Кантип колдонуу ар бир адамдын өзүнүн ыктыяры. Эң башкысы организмге ал азыктын түшүшү. Анан ушул орунда дагы бир маалыматты сиздерге айтып өтпөсөм болбойт. Биз ушундай бир өзгөчө организмди жакшырта турган нерселерди издей беребиз. Бирок айтып кое турган нерсе, ар бир эле азыкта биздин ден соолугубуз үчүн пайдалуу болгон өзгөчөлүктөр өтө көп. Мисалы, күн сайын жеген эле ошол наныбызда жана ошондой эле картошкабызда дагы организмдин мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуучу өзгөчө ушундай бир аминокислоталар, витаминдер бар, майлар бар пайдалуу. Болгон эле ошол азыктардын кемчилиги аларды биз өтө көп колдонгондугубузда. Эгерде ушул азыркы арпа сыяктуу, мисалы бал, жаңгак ушуларды дагы рационго кошконубузда жана нанга, картошкага, мисалы күрүчкө айкалыштырып жегенибизде алардын зыянын биз көрбөйт элек. Ашыкча салмак ар бир эле адамда боло бербейт эле. Азыркы күндө ашыкча салмак өтө бир актуалдуу тема, жана мындан жабыркагандар өтө көп. Ошондуктан эгерде сизде ашыкча салмак боло турган болсо, албетте аны кетирүүгө аракет кылышыңыз керек. Толук ашыкча салмакты жоготконго чейин. Болбосо бул өтө көп жаңы ооруларды сизге сатып алып бериши мүмкүн. Бардык оорулардын дарылары бар. Бир гана ушул ашыкча салмактын дарысы туура тамактануу, кыймыл дагы өтө маанилүү эмес. Эң башкысы туура тамактаныш керек. Ашыкча тоюнуудан алыс болуу керек. Анан ушул арпа тууралуу айта турган болсок, анын
көп өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир эле ушул ооруда колдонсо болот. Биз билген өтө көп ооруларда. Бирок бул кандайдыр бир оорудан сизди айыктыра албайт. Мисалы, сиздин кант диабетиңиз бар болсо жана арпа жей турган болсоңуз, ет жей турган болсоңуз дагы бул сизге шыпа болуп эсептелинбейт. Дегеним, мисалы, сиз таблетканы ичпей койдуңуз, балким диетаны кылып атасыз, бир аз көбүрөөк кыймылдап атсаңыз керек. Бирок ошол эле орунда арпа менен дарыланып жатам деп арпаны күн сайын ичсеңиз дагы вакытында түшүм менен кандагы глюкозанын деңгээли көтөрүлө берет. Натыйжада ден соолук кескин түрдө начарлап кетет. Андыктан айтарым, кандайдыр бир ооруларды жойгонго жардам бере алат деп уккан болсоңуз, эч кандай андай эмес. Кээ бир адамдар ушул кан басымды төмөндөтөт деп дагы айтып жүрүшөт. Тилекке каршы бул дагы жалган маалымат. Дүйнө жүзүндө өтө чоң бир илимий уюмдар бар жана алар нанотехнология деңгээлинде бүгүнкү күндө изилдөөлөрдү жүргүзүп келишет жана чындыгында эле ушул арпа аркылуу биз кандайдыр бир оорудан айыгып кете алганыбызда алар муну бизге айтышмак. Тилекке каршы эч бир пайдалуу азыкта сиздеги ооруну жоготуучу касиет жок. Муну туура түшүнөлү. Жана ар бир жеп жаткан азыгыбызды өзгөчө бул биздин ден соолукту жакшыртат дегендей бир үмүттө, жакшы бир тилекте жеш керек. Ошондо сөзсүз түрдө анын пайдасын биз ала алабыз. Жана биздин ден соолугубуздун жакшы болушу жана начар болушу бул биз үчүн пайдалуу болгон азыктарды колдонушта эмес, бизден комплекстүү аракеттер талап кылынат. Туура тамактануу, кыймыл аракет, оң маанайда жүрүү, ушундай бир майда барат биздеги көйгөйлөрдү жое турган болсок, бара-бара ушул жашообуз оңолушу менен эле бирге ден соолугубуз дагы жакшы жакка өзгөрөт. Ушуга көңүл бурайлы. Анан арпаны болсо колдоно берели. Күн сайын колдонсок, бул дагы бизге зыян алып келет. Андыктан жумасына 2 эле жолу колдонуп туруңуздар. Өйдө айтып өттүм, ар кандай ыкмаларды арпаны колдонуу боюнча өзүңүзгө ыңгайлуусун тандап колдоно берсеңиздер болот. Ой пикирлериңиздерди жана ошондой эле ошол арпа тууралуу билгендериңиздерди комментарийге жазып коюңуздар.